Бишкектин түштүк батыш тарабындагы Орок айылына жакын жердеги стадиондун курулушу бүгүнкү күндө 20%га аяктап калды. Мында күнү түнү дебей куруу иштери жүрүп, бир нече бригада иш алып барууда. Эске салсак, былтыр 30 августта президент Садыр Жапаров капсула салган болчу. Андан көп өтпөй курулуш иштери башталган. Эми жакынкы эле келечекте мында бардык эл аралык стандарттарга төп келген стадион пайда болот. Бұл жерде біз парапет деген байлап атабыз. Арматурабыз 12-лік арматура, аралығы 15 кен, турасы 20. Шул жерде байлап армированы деп қояды. Бетонға даярдап атабыз бұйырса. Бұйырса 2 күн, 3 күнде бұл жерге бетон алабыз. Стадиондун жалпы көрүнүшү пайда болуп калды. Мында 2 жылдан кийин бир канча эл аралык спорттук иш-чаралар өтүп турмакчы. Стадиондун жалпы сыйымдуулугу 45 000 орун деп эсептелген. Stadionun 3 şakekçeden турат. Азыр бүгүнкү күндө 3 шакекченин ички шакекчеси фундамент колонна ригелдери коюлуп, трибуналары монолитный бетон болуп коюлуп жатат да. Кудай бурса 2 жуманын ичинде ички шакекченин жумуштары толугу менен бүтүп, экинчи жана үчүнчү шакекченин фундаментный жумуштарына баштайбыз да. Катлабанын жумуштары толугу менен 100% бүткөн. Жумуш башталгандан баштап жумуш эч тынымсыз иштеп жатабыз. Суббота дем алыш күндөрү смен менен балдар чыгып иштеп атат. Bir sменде 250 адам иштейт. Жана 6 кран, жана хова техника, экскаватордун баары толугу менен иштейт. Bunun altında da -1'de bizim park alanı olacak. Stadionun dolborunda 1,5 ming жеңил унаа жана 100 автобус үчүн токтотуучу жай каралган. Stadionun 5 кириши жана 3 көзөмөл өткөрмө пункту болот. 2 кабат трибуна, трибуналардын астында жылуу жайлар, галереялар, оюн таласы көрүнө турган жана баш калка боло турган курулмалар орун алат. Биз азыр иштин башында гана турабыз деп да айтсак болот. Спорттук жайдын бийиктиги 31 метрге дейре жетет. Алдыда дагы бир катар иштер жасалат. Стадион ФИФАнын бардык стандарттарына төп келет. Мында көзөмөлдөн тарта унаа токтотуучу жай, эс алуучу жайлары жана дүкөндөргө чейин тыкыр пландалган. Долбоорлоого бир нече эл аралык эксперттер катышкан болчу. Ага ылайык бул стадион Борбор Азиядагы эң мыкты, эң алдыңкы спорттук жайлардын бири болуп калмакчы. Акмарал Сабатар, Рыскелди Көкүлбеков, Бексултан Курманбеков, Ала Тоо 24.